Саламатсыздарбы 7-нчи класстын окуучулары. Бүгүн геометрия сабагынан силер менен 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы, мурдак сабактарда 3 бурчтуктун өзгөчөлүктөрүнү үйрөнгөнбүз, түрлөрүнү. Эми бүгүн 3 бурчтуктун ички бурчтарыны үйрөнөлү. Китебибиздин 59-чу бет экен бул жер. Üç burçtun içki burçlarının summası dedi. İçki burçlarının summası 3 içki burçlarının summası 180 graduska barabar bu. Bu ardayım çoğun bolsun, kişine bolsun, kanda 3 burçluk bolsun. Bunun ayrılması yok. 3 burçluk bolsa bular ne deyiz? İçki burçlarının summası 180 değil. Eğer de molceri A burcu oturan bolsa, molceri B burcu oturan bolsa, molceri C burcu oturan bolsa, bular ne? Burç A plus burç B plus burç C barabar 180 gradus bo'ladi. 180 gradus bo'ladi. Buni hech qachon o'zgarmay turgan narsa. Agarda deyli, bu dalil deyli. AB, AB sızığı L'ga, L sızığı olsun, paralel bo'lsa deydi. Anda bularga sifra qo'yildi. Bu yerda 1 deyli, bu yerda 2 deyli, bu yerda 3 bo'lsin. Bu yerda 4, bu yerda 5 bo'lsin. Ya'ni bizde burçlarda үйрөнгөнүздө мына жерде эмне мындай түз сызык болсун. Z эрежеси бар, Z эрежеси болсо, мына жерде Z эрежеси болсо, анда бурч 1 кимге барар болуп калат? Бурч 1 барар болуп калат бурч 4кө. Эмне себептен? Бул ички качылаш бурчтар болуп калат, бурч 4 барабар бурч 1. Эми бул жакты карайлы. Бул дагы Z'би? Ооба, Z. Бурч 2 кимге барар болуп калат? Бурч 5ке. Эми карайбыз. Бул жерден карасак, бул жер канча градус? Жайылган бурч 180 градус. 3, 4, 5 деке. Бурч 4 плюс бурч 3 плюс бурч 5 барабар 180 градус. Себеп не? Бул жайылган бурч. Эми биздики бурч 4 эмнеге бар? Бурч 4 ордуна бурч 1 жасап болот, бурч 1 плюс бурч 3 өз жазылсын. Бурч 5 ордуна эмне жасап болот? Бурч 2 жасап болот, 2. Эмне болот? 1, 2, 3'тün суммасы эмне болот? 180 градус болот. Биз эмне кылдык? 3 бурчтуктун ички бурчтары 180 градус экенин эмне кылдык? Далилдедик бул жерде. Эми 3 бурчтун ички бурчтары жанаша жаткан бурч 3 бурчтун тышкы бурчу деп аталат. Эми бир 3 бурчтубуз болсун, эмне болот бул? Ички бурчтары А, Б, С бурчу. Булар кандай бурчтар? Ички бурчтар дедик. Бул ички бурчтардын суммасы ар дайым эмне болот? 180 градус болот эгер 3 бурчтук боло турган болсо. Эми тышкы бурч деген бар экен, тышкы бурч эмне дей турган болсок, бул аныктамасы. Ички бурч 3 бурчтуктун ички бурчуна жанаша жаткан бурч 3 бурчтун тышкы бурчу дейт. Эмне болуш керек экен? Жанаша жатыш керек экен. Кимге? Ички бурчка жанаша жатыш керек экен. Анда жанаша жатыш үчүн эмне болуш керек? Бул Сга жанаша болгон жак кайсыл жак? Мол жагы. Анда бул жерде X дейин. Эми бул жакты узатайын. Бга жанаша жаткан ким бул жак? Y мол бурчу. Эми бул жерде эле Ага жанаша жаткан Z. Булар эмне болот? X, Y, Z'тер булар кандай бурчтар? Сырткы бурчтар. A, B, S'лар ички бурчтар. Сырткы бурч эмне болуш керек? Сөзсүз түрдө ички бурчка эмне болуш керек? Жандаш, жанаша жатыш керек. Анда жандаш бурч болгон үчүн булар эмне болот? Сырткы бурч болот. Эгерде бул жандаш болбосо, жанаша жатпаса, анда муну сырткы бурч деп атабайбыз. Эми бул жерде эскертүүгө нерсе X plus Y plus Z бул ар дайым 360 градуска барабар болот. Бул кимдер? Сырткы бурчтардын суммасы, 3 бурчтуктун сырткы бурчтардын суммасы эмне болот экен? 360 градуска барабар болот экен. 3 бурчтуктун бир тышкы бурчу аны менен жанаша жатпаган 2 бурчтун суммасына барабар дейт. 3 бурчтук чийдик. Буну A, B, S дейли. Мол жер S'га жанаша жаткан жерди X дейли.
Bir сырткы бурчубуз өзүнө жанаша жатпаган ким? Өзүнө жанаша жаткансы, ана жатпаган ким? А менен Б. Жанаша жатпаган ички эки бурчтун суммасына барабар. Демек, bir сырткы бурчубуз x'ибиз барабар экен кимге? А плюс Б'га барабар экен. Демек, эмне экен? Бул жерибиз bir сырткы бурчубуз 0,2 өзүнө карама каршы болгон эки ички бурчтун суммасына барабар экен. Мисалы, дагы бир üç burçluk çeyli. Ne deyli? A, B, S deyli. Demek sırtkı burçluğun ne olacağını deyli. Ne deyli bu жерде? Y çekit deyli. Y kimge barar bu otanda? Özünü janaşa жаткан kim? A. Janaşa жатпагандар B менен S. Demek Y sırtkı burç болот bu жерде. Bir sırtkı burç janaşa жатпаган iki içki burçtun summasına barabar bolup жатат. Demek 3 burçluktun tışkı burcu аны менен жанаша жатпаган ички бурчтардын ар биринен чоң. Бул эреже каяктан келип атат? Себеп A, B, S болсо, бурчтар болсун булары. Мына жерде эме дейли? Y дейли. Y demek кимден чоң? Y барабар S плюс B болгон үчүн, Y бурчу карама каршы эки бурчтун суммасына барабар да. Анда Y кимден чоң? S'дан, Y чоң B'дан. Экөөнүн тең ар биринен чоң болот. Демек 3 бурчтун тышкы бурчу аны менен жанаша жатпаган ички бурчтардын ар биринен чоң болот. Сөзсүз түрдө чоң болот. Себеп бул экөөнүн суммасына барар болсо, анда экөөнүн тең бири-бирге салыштырганда чоң болот. 3 бурчтуктун бирден ашык кеңге тик бурчу болбойт. Демек тик бурчтуу 3 бурчтуктан 2 тар бурчу болот. Муну кандай түшүнөбүз? Ички бурчтары 3 бурчтун ички бурчтары эмне болот? 180 градус болот. Демек bir burçumuz keng bolsun. Keng болуш үчүн эмне болуш керек? 190 градустан чоң болуш керек. Эгерде могу жер 100 градус боло турган болсо, дагы булардын экөөнүн бирөөсү кең бурч боло албайт. Себеп эмне? Экөөнүн бул жерге 100 болгондон бул экөөнүн суммасы эмне болуш керек? X, Y дейли. X плюс Y барар 80 гана болот. 80 эмне болот? Бул тар бурч. Демек, bir бурчу кең боло турган болсо, анда калган эки бурчу эмне болот дейт? Tar burç. Bir burç keng боло турган болсо, эки бурчу сөзсүз түрдө тар болот. Эгерде тик бурчтуу боло турган болсо, тик бурчтуу 3 бурчтук боло турган болсо, тик бурчтуу 3 бурчтуктун өзгөчөлүгү кандай эле? Bir бурчу 90 градус болсо. Анда бирөө 90 болсо, анда эки бурчу калган немеси эмне болот? Суммасы дейли x болсун, бул жерде y болсун. Баарынын суммасы 180 градус да. Бул жерде 90 болсо, x плюс y анда сөзсүз түрдө эмне болуш керек? 90 градуска барабар болуш керек. Тик бурчтуу 3 бурчтуктун тар бурчтардын суммасы бул эмне деп атат? Тик бурчтуу 3 бурчтук чейли тар бурчтардын эмне болсун? X, Y болсун. X плюс Y сөзсүз түрдө 90 градуска барабар болот. Андан ашып да кетпейт, кемип да кетпейт. Бул сөзсүз түрдө болот. Себеп бул жер сөзсүз түрдө 90 болот. Тик бурчтуу 3 бурчтук болгондо. Эгерде bir 3 бурчтуктун эки бурчу экинчи 3 бурчтуктун тиешелүү эки бурчуна барабар болсо, анда алардын үчүнчү бурчтары да барабар болот дейт. Эки 3 бурчтук чейли A, B, S 3 бурчтугу дейли. Экинчи дагы 3 бурчтук чейли A, B, S болсун. Эгерде булардын дейт эки бурчу барабар болсо дейт. Мисалы үчүн дейли бул жери 80, бул жери эмне болсун? 90 градус болсо дейт. Анда бурч A барабар бурч A'га болсо дейт. Бурч B барабар бурч B'га барабар болсо, анда бул жерде 80, бул жерде 90 боло турган болсо, экөө эмне болот? Эки бурчу бири-бирине барабар болот. Анда сөзсүз түрдө нол S бурчу дагы бири-бирине барабар болот дейт. Сөзсүз түрдө бурч S барабар бурч S барабар бурч S'га дейт. Себеп 80 90 180 болушун эмне керек бул жерге? 10 керек. Анда бул жер 10 болот. 80 90 180 болушун эмне керек? Бул жерге 10 керек. Анда 10дон башкасы боло албайт. Эки окшош болгондуктан кийин үчүнчү бурчу дагы сөзсүз түрдө окшош болот. Бүгүнкү күнүбүздө ушул менен сабагыбыз бүттү. Тапшырманы силерге жазып жиберип берем.